Алмазбек Атамбаев сот болуп иштей турган болду. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев эл аралык стратегический соттун судьясы болду. Бул тууралуу Дело номер гезити кабарлады. Басылма берген маалыматка таянсак, 344 арбитрдин арасында Алмазбек Атамбаев 13 номерде турат. Атамбаев 1,5 жыл мурда сот болгон. Аны 2017 жылы ноябрь айында эл аралык стратегический соттун конференциясында арбитр болуп берүүгө чакырышкан. Азырынча Алмазбек Атамбаев бир дагы талашты кароого чакырыла элек. Судьянын айлыгы каралган эмес, бирок гонорар чектелет. Булак Барометр KG. Өмүрбек Бабанов Нооруз майрам менен куттуктап, жакында көрүшкөнчү деп жазды. Белгилүү саясатчы Өмүрбек Бабанов өзүнүн Facebook социалдык түйүнүндөгү баракчасына кыргызстандыктарды Нооруз майрам менен куттуктаган пост калтырды. Урматтуу кыргызстандыктар, жаңылануу менен тынчтыктын символу болгон Нооруз майрамыбыз менен чын дилимден куттуктайм. Бул биримдиктин жана өнүгүүнүн күнү десем да болот. Өлкөбүздө ар дайым тынчтык болсун, акыйкаттык менен өзгөрүүлөр коштолсун, ар бир үйгө бакыт консун, майрамыбыз кут болсун. Жакында көрүшкөнчү деп жазды Өмүрбек Бабанов. Эскерте кетсек, 2017 жылы 15 октябрда өткөрүлгөн президенттик шайлоодон кийин Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов өлкөнү таштап кеткен болчу. Алдын ала маалыматтарга ылайык, ал Россияда жүрөт. Булак Барометр KG. Бекболот Талгарбеков азыркы бийлик Атамбаевдин жоопкерчилигин карап түрмөгө отургузуш боюнча иш алып барбай жатышат. Коомдук ишмер кече жакында эле камактан чыккан Бекболот Талгарбеков менен Атамбаевдин оппозицияга өтүшү жана камакка алынган мезгилде Атамбаевден кечирим сурасаң чыгасың деп моралдык, психологиялык жактан кысымга алышканы тууралуу баарлаштык. Бекболот агай кептин башын экс-президент Алмазбек Атамбаев оппозицияга кетерин жар салгандан баштасак, Атамбаев оппозициянын сап башында тура алабы? Атамбаевдин оппозицияга кеттим деп ачык айтып жар салганын кубатташыбыз керек. Себеби биздин өлкөдө дайыма оппозиция болуп турганы жакшы. Бирок ал оппозиция мыйзамдын чегинде гана иштеши керек. Эгерде Атамбаев мыйзам чегинде иш алып бара турган болсо, кош колдоп колдошубуз керек. Себеби бизге оппозиция сөзсүз керек. Биздин коомдо оппозиция жок болсо, алдыга жылуу жок болуп начарлай берет. Атамбаев оппозиция болсо да мыйзамдуу жол менен иш кылса, урмат сыйга татыктуу болот. Эгерде ал төңкөрүш жасайм деген ою болсо, ошол максатын ишке ашырууга аракет жасай баштаса, анда бүт коомчулук каршы турушубуз керек. Анткени бул анын кезектеги акмакчылыгы болуп калат. Өзү 2 төңкөрүштү тең мен жасадым деп айткан. Бул деген 2 жолу акмактык кылып, кыргыз элине 2 жолу чыккынчылык кылдым деген сөз. Эми 3-чү жолу да чыккынчылык кылбашы керек. Башкача айтканда, 3-чү жолу анда иш кылышына мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Бул бир жагы, экинчи жагы, ал эч качан бириккен оппозициянын жетекчиси боло албайт. Себеби аны көрүнүктүү саясатчылар, белдүү оппозициялык көз караштагы адамдар колдобойт. Ал бир гана топтун, тагыраагы өзү жетектеген гана топтун башчысы болот. Кыргызстанда дагы күчтүү оппозиция чыгышы мүмкүн. Бирок ал эч качан бириккен же күчтүү оппозициянын лидери боло албайт. Себеп дегенде анын саясий ресурсу түгөнгөн. Анын имиджи, кадыр баркы эл арасында абдан төмөн. Ал аны аңдабаган үчүн ушундай ой жүгүртүп, ушул максатта багыт алды. Атамбаев бийликке ыксыз асыла бербей, үнүн чыгарып, бийликтин кемчилиги болсо, ошону көзгө сайып көрсөтүп, ошондой эле Кыргызстанды мындан ары кантип өнүктүрүү боюнча ойлорун гана айтып турса болот. Эгерде ал алдыдагы парламенттик шайлоого катышам дей турган болсо, партиясын даярдап, тынчтык жолу менен парламентке барууга кам көрсүн. Бирок ал канчалык аракет кылса да, 2020 жылкы парламенттик шайлоодо жеңишке жете албайт. Бекназаров Атамбаев кекчилдигинин айынан оппозицияга кеткенин, өзү сүрөп келген бийликке каршы чыгуу үчүн ушул жолду тандаганын айтыптыр. Атамбаев башка аргасы жоктон улам оппозицияга кетип жаткан жокпу? Бекназаровдун айтып жатканы да туура, жөндүү нерсени айтыптыр. Бирок мен дагы айтам, Атамбаевдин оппозицияга кеттим деп жар салганын жаман көрбөшүбүз керек. Болгону мыйзамдуу жол менен гана алек болушун талап кылышыбыз керек. Атамбаев оппозицияга кетиптир. Аны ал жака жолотпош керек дегенибиз туура эмес. Оппозицияга бара берсин, болгону 3-чү жолу чоң акмакчылыкты жасашына жол бербешибиз керек. Атамбаев форумдун алдында өткөн 17 марттагы жыйында үй бүлөлүк кландык режим орной баштаганын, Жээнбековдордо оңой эмес экенин айтып коңгуроо какты. Чындап эле Кыргызстанда ал чоочулагандай жагдай орун ала баштадыбы? Атамбаев каккан азыркы коңгуроолору туура эмес. Менин оюмча диагнозу туура эмес коюп жатат. Сооронбай Жээнбеков эч кандай үй бүлөлүк кландык режимди күчүнө киргизген жок. Атамбаев арзыбаган нерсени айтканча, бийликти экономикалык өзгөртүү жасай албай жатканын, соттук укуктук реформа ишке ашпай жатканын, инвестиция тарта албай жатканын айтып сындаса орундуу болмок. Ушул нерселерди айтып бийликти сындаса, мен Атамбаев туура маселени көтөрдү деп колдоор элем. Үй бүлөлүк кландык башкаруу орной баштады деген дооматы чынында эле суу кечпей калды. Баса экс-президент ошол жыйында сүйлөгөн сөзүндө Сооронбай Жээнбеков Раим миллион менен талакташ болгонун айтып сынга алды. Чындап эле азыркы
бийлик ага тымызын жан тартып жатабы? Райым миллион боюнча койгон дооматы жалпы сөз ынанымдуу эмес. Райымдын канча жегенин, кандай жол менен Сооронбай Жээнбековду колго алганын, канча акча бергенин далилдесе, анда биз катардагы адам катары анын айтканына ынанып жөнү бар экенин, фактыларда жетиштүү экен демекпиз. Ошондуктан Атамбаевдин Райым миллион боюнча айткан жүйөлөрү ынандырбайт. Акты ак, караны кара дээриңизди жакшы билебиз. Азыркы бийликке да сыныңыз барбы? Бир эмес 3 сыным бар. Биринчиси, азыркы бийлик эмнегедир инвестиция тартып келе албай, бул жагынан алсыз болуп жатат. Экинчиси, соттук, укуктук реформаны жүргүзбөй жатат. Үчүнчүсү, Атамбаевдин жоопкерчилигин карап түрмөгө отургузуш боюнча иш алып барбай жатышат. Себеби Атамбаев ири долбоорлордун башында мен турам, өзүм алып келгем деп мойнуна алган жайы бар. Камакка алынгандардын айрымдары ага каршы көрсөтмө берип жатат деген да сөздөр бар. Жаңы бийлик өзгөчө Сооронбай Жээнбеков ишенип дайындаган башкы прокурор Атамбаевге кылмыш ишин эбак ачып, СИЗОго отургузуп, Сапар Исаков, Калиевдер менен бирге ишин сотко өткөрүшү керек болчу. Бекболот мырза, сөздүн нугун сиздер камакка алынган мезгилге бурсак, камакка алынганда ур тепкиге кабылып, сиздерди караларга салып берүү аракеттери орун алган жокпу? Бизди караларга салып берген жок, бирок моралдык, психологиялык кысым абдан күчтүү болду. Анткени бизди жөн эле камашкан жок, катуу режимде кармашты. Үй бүлөлөрүбүз менен жолугуубузга каршы болушту. Атамбаевден кечирим сурасаңар эле кое берип жибере эздешти. Жеке мени Атамбаевден кечирим сурабасаң 30-40 жылга же өмүр бою соттолосуң деп коркутушту. Кыскасы, моралдык, психологиялык кысымды абдан көрсөтүштү. Баарынан кызыгы, колонияга которулганыбызда камалган адамдын ар бири каралардын тизмесине кирип изилдөөдөн өтөөрүн билдик. Төрөбай Кулуев, Марат Султанов үчөөбүздү бир жуманын ичинде текшерип, силер эл үчүн иштепсиңер, бир дагы камбооңар жок экен. Силер общакка төлөбөйсүңөр, жазаңарды өтөй бергиле деди. Алар Госрегистрден да катуу текшеришерине таң калдым. Мен муну менен эмне айткым келет? Ошол кездеги расмий Атамбаевдин бийлиги зордук, зомбулук, башаламандык менен жашап жатса, каралар аларга салыштырмалуу мыйзамды сакташат экен. Бул деген трагикомедия, керек болсо трагедия. Расмий бийлик каралардан жаман, каралар расмий бийликтен жакшы экенине сүйүнүшүбүз керек эмес. Буга биз өкүнүп, башыбызды кармап, бакырып, өкүрүп ыйлашыбыз керек. Каралар бизди иликтегенден кийин жайыбызга коюп, урмат сый менен мамиле кыла баштады. Алар азыр камакка алынган коррупционерлерди күтүп, акулалар келет деп жатышат. Акулалар менен кошо Титта келип калабы деп жатышат. Жалган жала менен камакка алынган 3 жылга чукул убакытта эмне жоготтуңуз? Жеке өзүмдү алсам эч нерсе жоготкон жокмун, бирок үй бүлөм моралдык, психологиялык катуу кысымга учурады. Мени ойлоп санаркаган туугандарымдын, жакындарымдын ден соолугу начарлады. Бир тууган жездеме, бир тууган жеңеме топурак сала албай калдым. Бул мен үчүн өкүнүчтүү учурлар. Мени кубанткан ушул оор жагдайлар үй бүлөмдүн бекемдигин, туугандарымдын ынтымактуу экенин дагы бир жолу айгинеледи. Кызым, уулдарым кадимкидей такшалып, жоопкерчиликтүү болуп, кыйынчылыкты мойундарына алып, ар бир кадамын олуттуу таштап, кыйынчылыкты мойундарына алып калышканын байкадым. Кудай кошкон жубайым кандай кырдаал болсо да бекем тураарына дагы бир жолу ынандым. Булак Мурда бир нече жолу соттолгон адам автоунааны уурдап кетип сатып жиберген. 2019-жылдын 11-январ күнү Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө шаардык кичи райондордун биринин жашоочусу 2003-жылы чыккан Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны айдап качуу жөнүндөгү арызы менен кайрылган. Кылмышкер үйдүн жанында турган автоунааны түнкү маалда укукка жат түрдө ээлеп алышкан. Ленин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан автоунааны айдап качуу фактысы боюнча сотко чейинки иликтөөлөр башталган. Багыттамалар бардык нөөмөт бөлүктөрүнө жана кызматтарга жөнөтүлгөн. Аталган кылмыш ишин иликтөөгө ИИМдин 2-башкармалыгынын кызматкерлери тартылган. Кызматкерлер комплекстүү ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүшүп, мурда зордуктоо жана баңгизаттар боюнча 2 жолу соттолгон Нарын облусунун жашоочусун кылмыш ишине тиешеси бардыгын аныкташкан. 2019-жылдын январь айынын аягында жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларын жүргүзүүнүн жүрүшүндө ыкчам кызматкерлер шаар тургунун 2006-жылы чыккан Honda Fit үлгүсүндөгү автоунааны табышкан. Автоунааны текшерүү жана ага кароо жүргүзүү учурунда кузовдун тиешелүү номурлары техпаспортто көрсөтүлгөн номур менен дал келген эмес. Кылмыш иши боюнча жабырлануучу катары жүргөн автоунаанын мыйзамдуу ээси өзүнүн автоунаасын тааныган. Автоунаа болсо ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө борборунун айып пул салуучу жайына токтотулган. Сурак алуу учурунда автоунаанын жаңы ээси жогоруда көрсөтүлгөн автоунааны автосалондо автоунааларды сатуу менен алек болгон таанышынан $4,5 миң $4,5 сатып алгандыгын билдирген. Ошондой
ошондой эле автоунаанын документтери жүргүнчүлөрдү ташуу менен алектенген башка айдоочуга таандык экендиги жана ал транспорт каражатын каттоо жөнүндөгү күбөлүгү кайда экендиги, качан жоготкондугу тууралуу билбегендиги аныкталган. Уурдалган автоунаанын номуру дагы жасалма болуп чыккан. Ал эми жаңы ээси автоунааны сатып алууда текшерип алууга дагы көңүл бурган эмес. Автоунааны укукка жат түрдө ээлеп алган адамдын өздүгүн тактап кармоого 2 ай кеткен. 16 март күнү кызматкерлер тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө шектүү катары шаарда жашаган 1989 жылы туулган 2 жолу соттолгон адам кармалган. Мурда ал Honda Fit автоунаасы менен жүргүнчүлөр ташып алектенген айдоочунун транспорт каражатынын катталгандыгы жөнүндө күбөлүгүн уурдап алып, ошого окшош автоунааны издеп баштаган. 11 январь күнү уурдалган Honda Fit автоунаасын автосалонго алып барып, көп ойлонбостон эле кийин сатуу үчүн күрөөканага тапшырып салган. Кылмыш иши 2-башкармалыктын жана Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүлөрүнүн натыйжалуу ишинин негизинде гана ачылды. Уурдалган автоунаа кыска убакыттын ичинде ортомчулардын жана сатып алуучулардын жардамы менен жасалма документ жасап сатып жиберген. Ал эми автоунаанын жаңы ээси автоунаанын уурдалгандыгы жөнүндө эч нерсе билбей, аны каттоодон өткөрүүгө шашкан эмес. Азыркы учурда жогорудагы факты боюнча сотко чейинки иликтөөлөр жүрүп жатат. Булак Назар Ньюс KG. Бишкек феминисттик демилгелер кыймылынын өкүлү Гүлайым Айылчы депутат Жылдыз Мусабекованын үстүнөн башкы прокуратурага арыз жазды. Белгилүү болгондой, ал депутаттын билдирүүсүнө юридикалык баа берүү боюнча башкы көзөмөл органына кайрылган. Бул тууралуу Гүлайым Айылчы 20 мартта социалдык тармактагы баракчасына жазды. Депутат Жылдыз Мусабекова 8 мартта феминисттер өткөргөн тынч митинг тууралуу Фейсбуктагы баракчасына бир канча билдирүү калтырып, иш-чараны катышуучуларын кескин сынга алган. 8 мартта Бишкек шаарындагы аялдардын укуктарынын сакталышына коомчулуктун көңүлүн буруу максатында акция өткөн. Катышуучулардын арасында ЛГБТ желегин көтөргөндөр да болгон. Анда келин болуу бул кулчулук, чай куйганга милдеттүү эмесмин деген ураан чакырыктар айтылып, коомчулукта талкуу жараткан. Маалымат булагы Супер KG. Ноорузда Нарын шаарына кар жаады. Кыргыз гидрометтин берген маалыматы боюнча 21 мартта Нарын облусунда күндүз 3-8 градуска чейин жылуу, түндө 8 градуска дейре суук болот. Норуз майрамында 21 мартта Нарын шаарына кар жаады. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар Спутник Кыргызстан агенттигине билдирди. Тургундардын айтымында түнү менен жааган кар 5 сантиметрге чейин жетет. Карга карабастан Нарын шаарынын Борбордук аянтында майрамдык иш-чаралар болот. Кала тургундары майрамдык концертти көрүү үчүн аянтка келип жатат дешти тургундар. Кыргыз гидрометтин берген маалыматы боюнча 21 мартта Нарын облусунда күндүз 3-8 градуска чейин жылуу, түндө 8 градуска дейре суук болот. Булак Спутник KG. Аялдар абагындагы сулуулар сынагында 2 жолу соттолгон айым жаз сулуусу 2019 аталды. 20 мартта Аламүдүн районуна караштуу Степная айылындагы номер 2 аялдар абагында жаз сулуусу 2019 аталышындагы сулуулар сынагы болуп өттү. Сынакка эркиндигинен ажыратылып, абакта отурган аялдар катышып, адам өлтүрүү жана ден соолукка атайлап залал келтирүү беренеси менен 2 жолу соттолгон Кундуз Кудайбергенова жеңүүчү аталды. Сынак Норуз майрамына карата уюштурулган. Ал эми 2 орунду кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси адам өлтүрүү менен соттолгон Марина Мажаева алса, 3 орунду киши өлтүрүү менен соттолгон Милана Жаныбек кызы алды. Кийинки орун мыкты таланты үчүн Анна Агеевага берилди. Сынак 4 тапшырманы аткаруу менен өттү. Анда биринчи болуп катышуучулар саламдашуу тапшырмасы менен сахнага чыкты. Экинчи тапшырма жеке номер аткаруу, ал эми үчүнчү өз талантын көрсөтүү жана акыркы тапшырма кече көйнөгүн көргөзүү болду. Абактагы айымдар бул сынакка кызуу даярданышканын алардын кийген кийимдеринен эле байкаса болот. Ошондой эле кыргыздын салт санаасын, кийимдерин көргөзүп, улуттук баалуулуктарды сактоо жана мекен алар үчүн өтө бийик экенин көрсөткүлөрү келгенин айтышты. Биринчи орунду алган Кундуз Кудайбергенова 31 жашта. Ал сынакка 20 күн даярданган. Жеңүүчү сахнага кийип чыккан кийимдерин өзү тиккен. Ошондой эле бул сынакты шоу-бизнес өкүлдөрү ырдап, залда отурган көрөрмандарга шаң тартуулашты. Маалымат булагы Супер KG. Кыргыз-казак чегарасынын Ак Тилек өткөрүү пунктунда Кыргызстандан бара жаткан жүк ташуучу унаалар узун кезекке туруп калды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын чегара кызматынан кабарланды. Билдирмеге караганда мындай көрүнүш 19 мартта кечки саат 8ден тарта башталды. Казакстандын чегарачылары тарабынан унааларды текшерүү мөөнөтү узартылгандыктан кезек күткөндөр көбөйүп кетти. 20 мартта саат 9:00 өтө албай турган фуралардын саны 90го жетти деп айтылат билдирүүдө.
Ошондой эле казак тарап саатына 4-5 унааны текшерип жатканын кошумчалады. Эки өлкөнүн чек арасындагы башка өткөрүү пункттарында мындай көрүнүш жок. Ал эми Кыргызстандын чек арачылары коңшуларды эч тоскоолдуксуз өткөрүп жатканын кошумчаланды. Маалымат булагы Спутник KG. Каналга жазылып, өз ой пикириңизди билдириңиз.